Assalamualaikum aka. Aleykümselam. Nasıl aka? Ayıldagi en taza maylı süt. Su boşqa yo'qmi? Su boşsuңар албаймын сізді. Антсеңер ишеничтен тайбайм ба. Базадагылар дайыма таза сүт алып келет деп ишенишет мага. Ошондо сизге канча береси болдум жумаке? Bu cumada iki çakadan 3 jolu töktüm. Esepte? Oşunda 6 çaka oldu. Макул, завод эсептешер менен акчаңарды таратам. Бирок сиз ага чейин суммасын эстеп туруңуз, мейлиби? Макул анда. Токто. Салам алейкум. Aleykümselam. Сатылабы. O, Мунун чирик бириктери жокпу? kayda silk görüntü bu. Варианттар барбы? Qanday verem? Обменге дегеним, да, тиги машинени жаңылатыш керек болот, алмашып ордуначы. Ablengi görüz. Болобу? Мен кайдан билем, мунун урулган, может, дат баскан жерлери бардыр. Yok, sütleri bazı üçün görgünlü arkadaşını aytasınlar. Buna görüp otmayız, maçta zın. Sisterna çek çeyip durat. Ben даже abmenge de makul olmaydı kam. Heti maçtan üstüne koş bilir, 200 bin. Boldu alıp ketiyor. Жакшы эке. Менде азыр акча жок эле. Иште жарым акча кредит ала койсом, мага 100 000 болсо жетет экен анда. Өзүң ойлонуп көрөсүң да. Аламсаң чаласың да. Эгер клиент чыгып калса, наличка сұраш чыкса, мен бере берем. Макул анда. Бениңиз, чалышабыз да. Макул. Авайла, белиңди ортуп аласың. Жакшы эле байке, жакшы. Азыр билинбейт. Кийин мен жашыма барганда ошондо сезиле баштайт. Жакында цистернасы бар спринтер алгантам байке. Келем дагы ушулан кийин мен акырында төгүп коюп кетип калам Кудай буйрса. Андай болсо жакшы экен. Ошо. Ана эми мага чейин мынау эки колума Кудай таалам күч кубат берсин. Авайла дебедим беле. Бутуңду ортуп алдыңбы? Авайласаң бу мокта. Докторга бар. Жакшы эле байке, жакшы. Докторга бар. Жакшы. Конфет алып келе албай калдым балам. Тигинде барып ойноп тургулачы. Атаңарды буторуп атат. Бутуңа эмне болду? Ой, жана эртең сүт тапшырып атып, фляга түшүп кетпеди. Түшүп кеткен го, бар докторго барып көрүнүп келчи. Ой, жок, барбайм. Ой, жан чылып калыптыр, бар көрүнүп кел. Эртең менен сүт тапшырыш керек. Анан жок барып келелим. Жаты эс албаймбы? Бас, жүр. Бутуңду көрсөтүп коюш керек да, апа, эптесең да айдалам. Балдар үйгө кирип тургула. Ол жер оргон жокпу? Жок, оргон жок. Ол жерчи? Ошо анча эмес. Азыр ботинкам кийсем эле топтойп кетем сразу. Футболист. Эчтеке эмес, сынганга окшобойт. Бир аз эти чойлуп жанчылып калган окшойт. Жаракка да кетип калышы мүмкүн. Бирок биздин рентген аны баары бир көргөзбөйт. Ошондуктан бутуңду жакшылап таңып берем. 2 жума үйдө жатышың керек. Сүйлөштүкпү? 2 жума? Жумуш эмне болот? Мен бир буту менен чолоңдосом да жумушка чыгышым керек. Эми бир чалсаң мына накты ошондо сынат. Барып жатышың керек. Жумуш деген эч жакка качпайт. Чолок болуп калбайын десеңер, бутуң жакшы болмоюнча чейин үйдө жатышың керек. Эчтеке болбойт. Кечки сан болуп калды. Барып сүт жогултайын. Бас. Кеттик. Эмне деп атасың? Сен каяка баргантасың? Доктор айткан уккан жоксуң, үйгө жат, дарылан деди го. Сен эмне эле деп атасың? Нан, май, чай кайдан келип атканын мен башың оорунок беле сенин. Башым ооруйт эле. Сен өзүң жумуштан кайрат каласың. Мен деле үйдө жумушта отурам. Кайсы жумушты айтып атасың сен? Жана үй жыйнап, уй саган жумуш, ошол да жумушпу? Ооба. Сен анын баары жеңил деп ойлоп атасыңбы? Онун эмне оорчулугу бар? Ага күчтүн деле акылдын деле кереги жок. Ой, сен тим эле укмуш күндө жумуштан кыйратып койгонсо айтасың да мага.
Мен деген керек болса сенин жумушуңду аткарып коем. А сен менин жумушумду аткарганыңды бир гана Кудай билет. Эми аткарып көрчү. Эртең эле мурдуңа суу агылып келесиң эртең. Ай! Сен тияка бар эле барып отур Сен канча айдамагың мен өзүм эле айдап барам. Эми айдачы эртерээк, айдачы бол. Бол эми ал айдап отур. Муну дагы жагып койгон турбай. Ачем бол. Азыр эми мына. Мен жумушка кеттим. Атаңар тамак бышырып берет. Тилин алып жардам берип койгон макулбу? Айсулуу, бир нерсени түшүнбөсөң чал. Түшүнбөгөнүм эмне бар эле? Тамак жасап кой, Апаңар мен кеткенде эмне кылчу эле? Сиз аялдын башындагы сүттөрдү чогултуп келгүчө уйду саап койчу. Азиз уй сагам билесизби? Ой, мен силерде кезде эле саачумун уйду. Ооба. Так. Майлап кой. Ата сизди таанай таккам. Апам эле садырчыда. Уй, эмне апаңа көз айырмалыкты билип калыптыр. Эми апам дайыма халат менен жолук кийип саачуда. Халат дейсиңби? Ооба, тигил жакта. Азга. Ата, анын тигил бетинен сайтта. Тигил бетинен. Аркы бетиненби? Ооба. Айтып койбойсуңар бана. Ай. Аш. Колдор кичине карышып калды окшойт. Кимси чалып мен алып барчы тага. Alo. Жетишпей атасыңбы? Жардам керекпи? Жок, баары жакшы эле. Азыр эле Жыргалбай экеме сөзтүм, тиги 6 чака сүттүн акчасын бермек дейт го. Кар жазгам дептерлериңди тапкан жокмун машинадан. Үйгө унутуп калган жок беле? Мен дептер колдонбойм. Билгем ошо. Анан Жыргалбай эке 6 чака сүттүн акчасын берет элем деп кантип эстейсиң? Эми өзү эстеп калат да. Сен аны түшүнбөйсүң. Эми бир айыл болгондон кийин бири-бирибизге ишенебиз. Эч ким алдабайт. Мен унуткан күндө да эл күндө тапшырган сүтүн эч качан өлсө да унутпайт. Албетте ишенебиз дечи, бирок баары бир акчага тыкканыраак болгон жакшы да. Иши кылып дептер ачып койдум. Жыргалбай экениңди да жаздым. Бардачокко салып коем, Айтмакчы эмне, жакшы эле үйдө баары, же жетишпей жардам керек болуп атабы? Жакшы эле баары. Мейли эмес анда. Мейли. Бул экөөсү сага, ал эми бул экөөсү мага. Макулбу? Апаңар дагы эмне жумуш кылчу эле? Уй саачу, суу ташычу. Кийиз күйчү. Дагы көп эле. Анда мен апаңардын ишин жеңилдетип кийизгө берейин, Канча да кийизгө оор иш да. Силер ойнай бергиле, бар. Ойнай бергиле.
Ya Самат, такыр эле Айсулуу болуп баратасың да я. Ағандайча? Алдыға. Мен білесің дейм, жақындары бұтым сындырып алып, тақа іштеп жүрген кишің жөн жата албайды екен да. Анан үстіне кішінен баа жардам беріп қояйын деп эле. Айсулуу көптен бері айтып жүрген, киіздерді күйіп, килемдерді күйіп берші деп эле. Аныстан оғыр емес пе? Biraz çata durayınca. Ой, çarçap kеттім. Ата, құрсағыз ашты. Emne deysin balam? Тамақ жейбиз бе? Tamak mı? O tamak jeybiz. Жүргүлө tamak berem. Жүргүлө. Эгерде билбесеңиз, апма чалып сылап коюңуз. Мен деле билем. Мен деле жасаганды билем. Неге чалмак элем? Мынакей балдарым. Мұны мындыр деп қояды. Мына берден аласыңар. Ақырын сыртын арчисыңар дағы. Ана 30-дан сеп қойып тұрып, жей бересіңар. Алғыра. Алғыра. Ушуда тамақпы. Апам дәмді қылып шықпек жүді. Апаңар келсін анда. Құрсаң арасында жейсіңар да. Қара қыла мұны түмеле. Как раз обедке келіп қаптырым, не? Уф, апа келгеніңіз аяу жақшы болбоду. Дамды тамақ пішіріп берді ғана атаңар. Дамды делеміз. Картошканы жөн эле дүндүр кылып берип койду. Дүндүр эмес бул, мүндүр. Мундир деле жакшы тамак. Биз мындан пюре жасайбыз азыр. Ой, пюре. Ана, сен болсоң мага ачып берип кой. Колуңар жуудуңар эле. Колуңарды бетиңер жууп, таза кийимдер кийип келгиле. Макул. Болойбу? Уйсаганда могу кичине колум мемет болду. Каршы. Мен деле акырындык менен көнүп келатам. Эртең бүрсүгүндө колдорум зыпылдап көнүп калат. Албетте көнөсүң. Мен да көнгөм. Эртең менен күндө суу ташыйсың, корош чыпырасың, уй сайсың. Оор жумуштардын баары менин мойнумда. Бирок алда жасаган жумуштарың үчүн эч ким сага акы төлөп бербейт. Ооба. А мен даттанган жерим жок. Мына акырындык менен көнүп келатам. Сага эмне? Мен жумушум жагып атабы? Жагып атат? Баса, айтамын унуткон турбаймынбы? Завод бүгүнкү күндөн баштап биздин сүткө ар бир литрине 1 сомдон кош бермей болду. Алар кантип көнүп калышты? Кадимкидей эле. Айттым, айылдын сүтү таза, эч кандай суу кошулган эмес. Анан дагы алдагы бутуңду заводдон сындырып алганын айткандан кийин дароо эле макул болушту. Ушу бутум айыкса болот эле эртерээк. Жаман кор болдум го. Макул, мен кетип анда. Ачкычты алдыңбы? Жақсы болыңыз, апа. Мейли, жакшы. Балам, сен да жүр. Чай ичели. Ата, су жак калыпты. Флягаларда суу жок беле? Үйдөгү флягалардын баарын сүт кылганга алып кетпедиңер беле? Апаңар эмне менен ташып желе? Чакалар менен. Алып кел анда чакан. Мен азыр. Азыр. Шу жолду да оңдоп коюшпайт да.
бутум. О, Сака. Сенікі эле жыргалы. Аялыңды иштетип коюп, өзүң каалаган сууга жыргап, жуунуп атаңды көрүп. О, аялым иштеп атат. Экөөбүз напарникпиз. Жакында жаңы машина алайын деп атабыз. Анын эмнеси бар экен? Ошо сен бекер боз болуп, курсагыңды сылап жаткандан башка кылар ишиң жок. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Келиңиз. Келдик. Сиз бизге биринчи жолу келип атат окшойсуз. Угуп атам? Ооба, биринчи рет. Мурда жумуштан кол бошочу эмес. Азыр болсо больничныйдамын. Демек, иш мындай. Айтыңызчы, айылдын жолдорунан канча рет басып өттүңүз эле? Кандайча? Мен күнүгө эле жумушка ошол жолдор менен келем. Бул айылдын жолдорунун кебетесинен уялбайсыңарбы? Мен го машина менен жүрөм. Ал жөө баскандар кантет? Суу ташыгандар кантет? Мына эртемнен эле сууга барып келе жатып, аз жерден кулап кетейин дедим. Дагы жакшы мындай кичине шамдагайлык кылып. Биринчиден, эркек киши болсоңуз дагы суу ташып кол кабыш кылганыңыз жакшы. Суу ташыган оор жумуш экенине карабастан эмнегедир бул жумуш аялдардын мойнуна жүктөлгөн. Ооба, чынында оңой эмес, оор эле нерсе. Экинчиден, менин сизге жакшы кабарым бар. Жолдор жакында жасалат. Аялдар жөнүндө айтып атканым. Сиз бул көйгөй тууралуу бизге биринчи кайрылып атасыз. Аялдар болсо жолдун жамандыгынан араба сүйрөй албай, сууну чакалап ташып атышат. Караңгыда буттарын кайрып алгандары да болушкан. Бул тууралуу бизге бир нече ирет кайрылышкан. Айылдын жолдорунан кулап түшүп, башыңан ылдый суу төгүп алыш оңой эле нерсе экен. Эмесе мындай, бюджет бекитилген, жолдордун чуңкурлары шагыл менен түздөлөт, муну биз грейдер менен түздөтөбүз. Түшүнүктүү. Түшүндүрүп бергениңиз үчүн рахмат. Мен анда барайын. Жакшы. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Жакшы туруңуз. Буларды дагы. Канча болот ата? Ошондо айылдаштардыкын берсек 35 000 калып атат го. Туура, мына 35 000. Кандайча болуп калды бул?
Мен айттым элем го, тиги завод сүттүн акчасын да көбөйтүп берген деп. Могу дептерде ким канча өткөргөн баары жазылып турат. Чынын айтсам кыйын экенсиң. Мен сени мурун баалап турмун. Ачыгын айтсам ушул үй иштеринен өлгүдөй чарчадым. Эртең могу бинтим чечилсе жумушту көздөй безет элем. Анан сен ушул үй иштеринде мурда кантип жетишип жүргөнсүң деги. Мурда айтсам маани берчү эмес элең го. Эми мурда көп нерсеге маани бербептирмин да. Анан сен менин жумушумду дароо алып кеттиң. Жолун таап алдың. Акчабыз да көбөйдү. Бирок чынын айтсам мага деле жеңил болгон жок. Таң эрте туруп алып оор фляганы ары жылдырасың, сүт аласың, анан кайра төгөсүң, дагы жакшы айылдаштар жардам берип атты. Белим ушундай түшүп калайын деди биринчи күнү. Эмне кыларын билбей, анан сага айтайын деп кой дедим, мени шылдыңдайт деп. Ошентпек болушуң керек. Бирок сен банканы ача албай койдуң го. Ошондо ушундай күлкүм келди. Мен колуман даба баары келет экен деп. Бирок кайра эле боорум ооруду. Эмнеге бооруң ооруйт? Мен деле колумдан баары келерин көрдүң го. Көрдүм. Акса кызарчы чай ичесизби? Азыр мен берем. Мен берейин. Сен көнүп каласың го. Мен да көнө түшкөн экенмин. Барында чай бер. Аятта. Келгиле балдарым. Азыр силерге тамак жасап берем, Ага чейин. Чай ичип туралы? Чай ичип туралы. Могу май менен нанды жеп тургула, Курсаң арачтыбы? Кел. Мен деле жемекмин. Азыр сага жасап берем. Мынакей. Рахмат. Сага да жасап берем. Менде бир ой бар. Бирок эртең эле баары өз нугуна түшөт да. Мага сенин жумушуң жакты. Бирок баягы эле үйдө көзгө илинбеген майда барат жумуштарыма кайтам да. Менде бир сунуш бар. Экөөбүз чогуу иштейбиз. Экөөбүзбү? Ооба. Мына флягаларды жылдырыш оор болуп атат деп атпайсыңбы? Ошол оор жумуштардын баардыгын мына мен аткарайын. А сен болсо эсептеп сүйлөшкөндү сен жакшы кылат экенсиң. Экөөбүз напарник болобуз. Жок, мен иштей албайм го. Андан көрө сен өз жумуштарыңды аткара бер, мен болсо үй жумуштарына эле киришем. Эмнеге? Мен идеям сага жагат экен деп ойлосо? Элестет экөөбүз таң эрте туруп алып, айылды кыдырып, сүттү кабыл алып, кайра төгүп, анан кечинде эле мени могу оокаттын баары эле күтүп турат, уйсамай, үй жыйнамай, кайрадан эле кир жумай, балдарга тамак бермей. Мен ошондо эмне 2 жумушка иштеп каламбы? Жок. Жалаң эле сүт алуу эмес бизде. Бизде үйдө дагы напарник болобуз. Мына мисалы үчүн мен оор жумуштарды алсам, сен жеңил жумуштарды экиге бөлүп алабыз. Оор жумуштар суу ташымай, кийизгүүмөй, уйсамай дегендей. Анан эми деги көнүп калдым. Бөгөк апа, бул туш тамакты сиз эле жасаңызчы. Карасаң, тим эле өткөндө эле жакты деп атпадыңар беле, Жакшы кээде. Ой, сени. Алдамчылар десе, карасаң, мейли эми. Эми кээде жасап берип турайын, балам. Сен үй жумуштарына аябай катуу көнгөнсүң го? Эми чынын айтсам, үй жумуштары аябай оор экен. Эми ал үй жумуштарына бирөө да акча төлөп бербейт экенчи. Төлөп бербейт. Мына эми экөөбүз чогуу иштей турган болсок, акчаны чогуу табабыз. Анын үстүнөн сен акчаны көп табат турбайсың. Анан экөөбүз жанагы цистернасы бар спринтерди кредити жок эле алсак болот экен. Бизнести да кеңейтсек болот. Кандайча? На, экөөбүз цистернасы бар машина алсак, чоң дагы, Анан кийин чогуу биргеликте иштесек, тиги коңшу айылдын да сүтүн алып туруп төксөк, 2 эсе көп акча табат экенбиз. Анда напарник болобузбу? Болобуз. Мен билейин жанда. Ой, азамат, кел, балам, чай чоқ. Чай чоқ. Болайсың, кечире қоншайға бол. Самат ушу үй саагандан баштады эле. Биз деле экөөбүз чогуу иштеп байыбайлуу. Мен сайын келе чакан.